Ар бир айым сулуу болууну каалоору ана көрүнүш. Ал эми пластикалык операция боюнча айта турган болсок, биринчи орунда АКШ турса, ал эми экинчи орунда Бразилия, Мексика, ошондой эле Кытай, Корея мамлекеттери турушат экен. Ал эми дал ушул көрүнүш биздин Кыргызстанда дагы өнүгүп бара жаткандыгы анык. Чындап эле кыргыз айымдары ушул пластикалык операцияга муктаж болуп жатышабы же башка өлкөнүн айымдарын туурабы? Мына ушул суроолорго бүгүнкү көрсөтүүбүздө жооп алабыз. Саламатсыздарбы? Ар дайым эл алдына чыгууда өзүнүн келбетине кам көргөндөр көбүнчө маданият чөйрөсүндөгүлөр болоору талашсыз. Ал эми пластикалык операцияга дагы булар кандай көз карашта? Мына ушул туурасында маалымат алыш үчүн студиябызга актриса Насыйкат Кабылдаеваны чакыралы. Пластикалык операция кылдырууга кандай айымдар ошол нерсеге кадам ташташы мүмкүн жана эмне себептен? Өзүнө ишенбеген айымдар барат, закомплексованный айымдар, потому что өзүнүн ички туюмунда ал өзүн сулуу эмес сезет. Мен ушинтип ойлойм да. Мисалы үчүн өзүн сулуу, бактылуу сезген айым андайга барбайт. Өзүн сулуу эмес сезип, өзүнө уверенный болбогон айым ошого барат и кандайдыр бир өзүнүн бир эмесин муктаждыгын ошо менен кандырат да. Демек сулуулукту эңсегендер десек болобу? Ал өзү деле сулуу айым, бирок кандайдыр бир ичинде бир мурдатан бери айтылып келген, алга кичинекей кезинен бери айтылган, сен сулуу эмессиң, сен мындайсың, сен көзүң бүтүк, сен мурдуң кыйшык деген. Может, эми школда болот го, мектепте, Жеке басмырлоо. Ошондой нерсе ошо аял затын ошонун эмесинде калып калган да, какой-то бир психологиясында. Это уже психический отклонение десем дагы жаңылышпайм да, потому что ал өзүн ушинтип ойлой берип, эч эмете не успокаивается. Ал сулуу болсо деле өзүн ошондой сезе берет. Өзүңүздүн маалыматыңыз барбы ошол пластикалык операция жөнүндө? Массалык маалымат каражаттардан көрүп атабыз, билип атабыз эми. Көбүнчө эми актрисалар, Голливуд актрисалары дейли. Алар ушундай аябай стандартка эметип, аябай жасашат көп эмелеринчи. Мисалы үчүн эми билбейм, эми менин оозум Анжелика Жолиникиндей болсун, анан көкүрөгүм Памела Андерсондукундай болсун деген бул туура эмес да. Ар бир адам өзүнүн индивидуальный да, эми өзүнө жараша эме да, сулуулугу бар ар бир адамдын. Анан бир какой-то бир стандартка умтулуу, бул мен ойлойм, бул маңкуртчулук да. Айымдар көбүнчө кайсы органдарын жазатышы мүмкүн? Эң көбү бул көз, ооз, мурун жана көкүрөк. Сиз негизи өзүңүздүн көз карашыңызда буга каршысызбы же колдойсузбу? Мен бул нерсеге каршымын. Мен негизи өзүм Кудайга ишенген адаммын. Эң биринчиден билем, что бул нерсе мындай Кудай жаратып койгон кейпиңди өзгөртүш бул күнөө да. Анткени Кудай сени кандай кааласа, ошондой жаратты. Аны өз алдынча өзгөртүп кереги жок аны. Балким жанагында басмырлоо болбаса, басмырлоонун негизинде адам чүңкүп, андан да жаман ыкманы колдонуп кетиши мүмкүн да. Агыранда балким бул бир жолдор. Андай адамдар пластикалык операцияга эмес, андай адамдар психологторго кайрылыш керек. Андай адамдар өзүн эмесин көтөрүш керек. Ички руханий байлык, анан өзүң ден соолугуң чың болсо, сен бактылуу болсоң, сен мына ошонун менен сулуусуң. Мен дагы жакынкы арада өзүмдүн келбетиме кам көрүп, дал ушул пластикалык жол менен сулуулукка кадам таштайм деген дагы бир каарманыбыз Адинай Кубанычбекованы студиябызга чакыралы. Адинай, айтыңызчы, эң биринчи эле билели, кайсы жериңизди сулуулагыңыз келип атат? Кайсы жерге кадам таштап жазаткыңыз келип атат? Мен негизи көзүмдү жазаткым келет. Эмнеси жакпай атат көзүңүздүн? Кыз киши болгондон кийин ошол нерсени требовать этет, ошон үчүн жазаш керек. Эже айтып жатпайбы, мисалычы, бул психология жактан бузулган адамдар гана депчи. Эгерде психология жактан бузулган адамдар болсо, Голливуддун жылдыздарынын баарынын психологиясы бузулган болуп калат. Мен бул нерсеге каршымын. Себеби мисалы мен психологиям жакшынакай деп айта алам. Мен психологиям бузулгандыктан бул жерде дагы бир насыйкат айтып өтпөдүбү? Неме деп? Балким бул кичинекей кезинен бирөөлөрдүн басмырлоо сөзүнөн сен ушул жериң жаман, сен ушул жериң сулуу эмес дей бергендиктен дагы адам ошол кадам таштай бериш керек дейт да. Балким сиздин ушу көзүмдү жазатам дегениңизге караганда бир
балким классташтардан же бирөөнүн сөз болгон эмеспи? Жок, Кудайга шүгүр, мен мектептин алды болуп жакшы окуп бүттүм. Эч ким мага эч кандай претензия койгон эмес, сенин бул жериң мындай, тигиндей деп. Мисалы мен өзүм кичинекей кезимден конкурстарга барып бийлейм. Мисалы ар кандай нерсени чагылдырыш үчүн, мисалы национальный бийлерди бийлейм да. Сурма чапташка туура келет, прозрачно. Мен каждый день аны чаптап, кайра клейтит алып, кайра чаптаганга убактым жок, мисалы. Эже айтып атпайбы, например, татуаж там депчи. Эже деле с одной стороны кошулуп кетип атат да, себеп требует ошол нерсени. Тем более вот азыр шоу-бизнесте көп эле болот да андай нерсе. Албетте, шоу дүйнөсүндө андай көрүнүштөр көп эле бизде кездешет. Анын баарын атын атап отурбайбыз эми, кылгандары көп. Эми татуаж эми бул кичине алдын ала баса айтып кетейин, алдагы күнөө. Денеге так түшүрүү бул дагы күнөө. Эми исламдачы. Анан бирок мен буга кичине кошулам да, анча-мынча контур кылып, кичине там көздөрүн, эми каштарын кичине мындай чийдирип. Кичине күнөө кылып дейсизби? Кичине эмес, эми ошондой негизи жетишпеген аябай убакыттар болгон айымдар бар да. Мисалы үчүн ишкер айымдар. Алар иштейт, таң атпай турат. Мүмкүн алардын балдары бар, аны мектепке чогултат. Анан кийин келет, аны за рулем, анан жумушка жетишкинче ал боенуп отурганга убакыт жок. Анан анча-мынча эле слегка бирдеме болуп койсо, эми ал еще болуш керек дейм да. Келиңиз анда. Байыркы кыргыздардын кыздардын көзөрү кудум сеникиндей. Азыр мен кудум байыркы кыргыз кызыны көрүп турам да сенден. Эгер сен чачыңды өрүп, анан кийин кыргыз кийим кийип алсаң, сен чыныгы кыргыз кызы болуп каласың. Көзүңдү операция жасоого сага кандай түрткү болуп атат? Эмне максаттан? Болот да, мисалы гастролдорго барып калам, кээде бийлеп. Ошондо мен айтышат, даже кыргыз кызы деп окшоштурган эмес, почему-то постоянно айтышат да, кореянкаларга окшош экенсиң депчи. Анан билбейм, мурункулардын көзү сурмасы бар болгон. Демек, ошол көзүңүз кореянка деген үчүн анан сиз кара жазат. Жок, мени кореянка деди, көзүм бүтүктеди деп жазатпайм мен. Өзүм үчүн, ар бир адам өзү үчүн кылыш керек. Мен эл минтип айтсын, эл минтип койду, тинтип койду дейм. Ишкер айымдар деп бул жерде насыйкат айтып атат. Ишкер айымдар эмне үчүн ишкер айымдар? Ишкер негизи аялдардын орду үйдө деп коет. Демек, жазатпай үйдө. Жазатпай үйдө. Негизи аялдын эң биринчи сулуулугу бул тазалыгы жана эң ошол күйөөсүнө сулуу болуш үчүн үйүн тазалап, балдарын татынакай кийинтип, анан үйүндө таптаза болуп отурган бул эң чоң сулуулук болуп эсептелинет. Азыр эркек иштебей атса, катын иштегенге туура келет. Эми айтасың үйдө отуруш керек. Ооба, мен күйөөгө тийсем, мен үйгө отурам. Мен бала төрөйм, мен балдарымды жакшы тарбия берем. Бирок азыр мен ошо күйөөгө тийбегендиктен, бирок сүйгөн ишим бар болгондуктан эмнеге мен иштебешим керек? Эмнеге мен акча таппашым керек? Сулуулугуна, кийимине карап тосуп алынат, ал эми акылына, жакшылык иштерине карап узатылат дейт. Муну кандай түшүнөсүз? 100% бала ошентип айтат. Мен кыздардын сырткы келбетине карабайм, ички дүйнөсүнө карайм депчи. Ал нерсе бирок иш жүзүнө ашырылбайт да. Мисал эле келтирели да. Таланты бар, бирок кебетеси анча эмес. Аны пластикалык операция кылышка туура келет. Себеби таланты болгону менен баары бир келбетине карайт. Актрисаларды деле бар. Ал мисал актрисалар эмне үчүн келбетине карап пластикалык операция кылып жатат? Эми караңыз. Ошону требует. Ач адам каттык нанды жесе дагы ага майдай көрүнөт дейт. Ал эми катыны жок адам дейт, кара катын алса дагы айдай көрүнөт, сулуу көрүнөт дейт. Буга кандай карайсыз? Жок. Мен дагы кайталагым келет. Мисалы, мен акмын деп кой. Жок, акмын деп балким, бирок алагашчу балдар университеттин алдына чыгат. Кыздарды мисалы карап турат да, биягы мындай экен, жок жакпайт, тиягы мындай экен. Мисалы барып таанышып көрөйүн, может акыл эси жайындадыр. Кебетеси мондо болгон дейм, андай балдар да бар. Бирок 100%, көбүнчө проценти балдар мына кошулуп койгон. Бул да ушундай жолго барыштын бир талабы, бул балдардын сулуулукту талап кылуусу, Балким. Жакшы, эми сизге суроо жаталы. Жазатам деп атасыз көзүңүздө, анан алдын ала маалымат алып, дарыгерлерге жолугуп, бир консультация алып дегендей кайрылып көрдүңүзбү?
ооба, албетте көп адамдар айтып атпайбы, мисалы жашы өткөндөн кийин бир жеринен туура эмес болуп калат экен деп. Мен ошол нерсеге кошулбайм. Себеби мисалы мен өзүм барып консультация алгам и ошондой жазаткандарды да көргөм. Мен мисалы группалаш кызым жазатты. Аны мурда жазап жүргөндөрдөн тааныштар аркылуу билип жазатты да. Эгерде туура эмес консультация алып ушундай болсо, анан же жол-жобосун жакшы билбей эле барып алып жазат салса, ошондо проблема болушу мүмкүн. Дал ушул бүгүнкү темага карата даярдалган кыскача сюжетке көңүл бөлөлү. Андан соң алдыдагы конокторду чакырып, маегибизди улантабыз. Медицина тармагы барган сайын ар тараптан өнүгүп келүүдө. Адамдардын ден соолугуна кам көргөн дарыгерлер акыркы учурларда пластикалык операция жасоону колго алышкан. Башка өлкөлөр сыяктуу бул тармак бизде дагы жок эмес. Пластикалык операцияны көбүнчө айымдарга жасашат. Менин 2 подружкам бар, пластикалык операция жасаган, сурмаларын чоңойтушкан. Мен ойлойм, Кыргызстанда пластикалык операция абдан жакшы өнүккөн. Анткени ринопластика, мамопластика деген кирпиктерин оңдоп, мурдуларын башкача кылып, даже дененин клеткаларынын эмесин алып, пересадка алгандар да көп да. Айымдар эмес, даже эркектер дагы пластикалык операция көп жасашат азыр. Биздин өлкөдөгү бул пластикалык операция жасоо башка мамлекетте тууру деген оюн Нуризат айтып өттү. Кореяда жакшы өнүккөн, анткени ар бир үйдө эле кыздар жасашат. Ошо жасаткандарды көрүп Кыргызстанда дагы жасай баштады. Алар өзүлөрүнүн ден соолугуна зыянын алып келишет. Ал эми бул ыкманы колдонгон айымдардын көпчүлүгү сулуулукту биринчи орунга коёру талашсыз. Себеби ким эле сулуу көрүнгүсү келбесин дешет. Алтынай бул ар бир айымдын укугу экенин баса белгиледи. Албетте, если ар бир айым сулуу болгусу келип бир жерин өзгөртүш керек. Эмнеге аны кылбаш керек? Мен операция жасаткандарга каршы эмесмин. Жасаткысы келсе, ар бир айымдын укугу бар жасаш үчүн. Айымдардын мындай жолго барып жатканына сырттан караган мырзалар кандай көз карашта деген ой менен Жунус Алини сөзгө тарттык. Колдойм. Экинчиден каршылык жагым бар. Биринчи болгон каршылык жагым Аллах Тааланын берген неаматтарын, аял заты өзүнүн дененин мүжөсүн өзүнүн кандай жаратып берген болсо, ошондой сакташ керек. Ал эми колдой турган жагым, мисалы үчүн ошол аял заты бир кандай бир кырсыкка кабыл же болбосо бети күйүп калган учурлар болгон учурда ошол нерсеге муктаж болуп туруп, ошо пластикалык операцияны жасаткан учурда аны колдош керек. Бул каршылык жактар менен колдогон жактардын ар биринин өзүнүн ыгы менен бардык шариатка жараша болгону туура деп ойлойм. Ар бир нерсенин оң жана терс жагы болоору талашсыз. Маектешкен коногубуздун арасынан анын зыянчылыгы тууралуу дагы маалымат алдык. Зыян жактары бар. Мисалы бул ар кандай ооруларды алып келет, рак жана башка ооруларды. Мисалы жакшы жасатам деп туура эмес жасатып алышат. Интернеттен деле көрүп атпайбызбы? Бирок ар кимдин ою өзүнө баалуу эмеспи? Алтынай бул багытта иштеген ар бир врачка ишенем. Мен деле бир учурда жасатам деген оюн билдирди. Келечекте кийин 40-45 жашка чыкканда оюма келген да. Пластикалык операция жасатам деп ойлогом. Ошону жасаткан профессионал врачтарга ишенем, потому что пластикалык операцияны ар бир адам жасай бербейт. Мунун өз жумушун жакшы билген адамдар гана жасайт. Мен ишенип кылдырмакмын. Адам Кудай берген келбетине ыраазы болуп жашай берүү керекпи же айымдар сулуулук үчүн кам көрүүсү зарылбы деген суроого Нуризаттан жооп алдык. Бул Кыргызстанда айымдардын пластикалык операция жасасууна каршымын. Анткени бул Кудайдын берген сулуулугун алып салуу же кошуп салуу бул мен оюмча бул туура эмес деп ойлойм. Мен бир эже бар да, ал вейки жасаткан, тоже өзүнө результат жакпай калганда ошо каршымын. Ошондой случайлар көп болот да негизи. Ал эми Жунус Али мырза болсо пластикалык операциядан көрө табигый дарыларды колдонсок жакшы болор беле дейт. Пластикалык операциялар кылган сайын бара-бара өзүнүн ар кандай ооруларды, дуушарларды алып келиши мүмкүн адам баласына. Негизи ошол табияттан алынган дары-дармектер менен эле ошол нерселер менен колдонуп, өзүнүн ден соолугуна кам көрсө болот. Ошол менин бул багытым болуп саналат. Бул пластикалык операцияга ислам дини кандай көз карашта? Мына ошол суроого жооп алыш үчүн студиябызга теолог Улукбек Каландаровду чакырдык.
Пластикалык операцияга шарият кандай көз карашта? Шариятта болобу, кылдырса болбойбу? Мына ушуну айтып өтсөңүз. Эгер биз каршыбыздагы, маңдайыбыздагы киши бизди караганда же сизди караганда, сиздин мүчөңүздөгү ар кандай бир ашыкчалык же жагымсыз көрүнүү элдердин көзүнө дароо урунса, же болбосо андан сиз ыңгайсыз абалга түшсөңүз, комплекске кабылсаңыз, анда сиз буну дарылоо максатта пластикалык операция кыла аласыз деген жол бар. Бул максатта эмес, жөн гана тиги Голливуд жылдызына же бул эме актрисага окшоймун, же мен көзүмө сурма тарттырамын, же болбосо төштөрүбүздү чоңойтобуз, же болбосо бет тырышкан нерселерди тарттырабыз деген маселеде шарият уруксат бербейт. Эми дагы да тактап айтканда, биринчи бул шайтандын азгырыгы, экинчи өзүбүздүн денебизге болгон өзүбүз колубуз менен жасаган кордук, үчүнчү ысырапчылык болот. Мен кошулбайм да, мисалычы, шайтандын азгырыгы дегенге. Сиз кандай ойлойсуз? Шайтан азгырып барып мен эмчегим чоңойтолуп турмун деген деле бул күлкүм учту да эмичи. Чын эле. Анан мындай да, эми шайтан азгырып мындай абсурдна караш керек да бунучу. Потому что ал жалпысынан азгырып атат да. Сен сулуу болушуң керек, сен элдерге жагышың керек, сен эркектерге жагышың керек, сен кыздардан дагы сулуу болушуң керек, тегерек четиңдеги кыздардан, сен лидер болушуң керек. Ушу азгырууну, сен ушу азгырууну айтсам болот да. Ушу азгыруу эмес, эми бул какой-то бир эме да. Ичиңдеги ошо айтам, мейли ички туюмуң дейсиңби, бирок шайтан азгырат деп, может, ошону айтса дагы болот да. Кория сүрөсүндө Аллах Таала айтып атат: "Мен өзүм сүйгөн келбетте жараттым" депчи. Бардык адамдарды Аллах Таала өзүнүн сүйгөн келбетинде жаратты да. 6 келбетиңиз сизге, көзүңүздү айтып атасыз, көзүмдү өзгөртөм депчи. Көзүңүз өзүңүздүн келбетиңизге эң сонун жарашат. Эгерде сиз ошол көзүңүздү өзгөртүп салсаңыз, балким кебетеңизге жарашпай калышы мүмкүн. Албетте маалымат болот да, мен айтып жатпаймынбы, пайдасын дагы зыянын да карадым. Консультация алып жаткандан кийин, мисалы илим билим деген бар да, мисалы окугансың, чокугансың, билесиң каягы нельзя, каягы болот. Бирок мен өзүң келбетиңе жарашат деп айтып атпасыңарбы? Мен мисалы бийлерде чыкканда чаптайм деп атпаймынбы? Атайынчы, мен просто бүгүн атайын чаптабай келдим. Анан кийин жарашат эле, көбүнчөсү айтат, мисалы көзүң бакыракай болуп калыптыр деп, мисалы башкача болуп калыптырсың. Мен айтып атпаймынбы, мына көбүнчө ошо элдин мнениясына зависимый адамдар буларчы. Буларга көбүнчө жагат, ошондой айтып атат да, мага ошондой жарашат, бул көзүң бакыракай болуп калыптыр. Булар уже зависимый адамдар. Булар башка элдин мнениясынан зависят. Поэтому алар ушул шакка барат да. Бул өзү үчүн деп азыр айтып атат, бирок ички туюмумда өзү үчүн эмес, элдин мнениясы үчүн. Жок, эже мен кошулбайм. Бул элден зависимый болот дегенге таптакыр кошулбайм. Эгерде мен мисалы мага айтып атпайбы, сен алдыгынтип же кыргыз кызына эмес, же бул кызына эмес окшошпой жатасың депчи. Если мен зависимый болсом, мисалы мен эфирге чыгарда мени эл эмне дейт деп, мисалы зависимый болсом эл эмне дейт деп чыкпай коймокмун да, туурабы? Сиз көргөнсүзбү өзүңүз ушинтип жазаткан адамдарды? Барбы тааныштарыңызда? Албетте, ооба, мен ошо маалымат алган үчүн ошо через ким жазатты сиздин? Мисалы мен одногруппницам жазатты сурмасын. Башында албетте жаман көрүндү көзүбүзгө. Бирок бүткөндөн кийин өзүнүн калыбына келгенден кийин жакшынакай эле болуп калды, мисалы. Ал кыз өзү айтты да, мисалы, мынтип айтат да, негизи анын бетинде угрилер бар эле. Сурмасы жок болчу да. Анан кийин ал айтат, аны күйөөгө тийсе, например, немеси угрилер кетет дейт да. Для того, чтобы күйөөгө тийиш үчүн мен хотя бы биртке адамдарды кызыктырыш үчүн мен мисалы пластикалык операция кылып сурмамды жазатыш керек да депчи. Ар бир адамдын ою башка, балким кто-то психология жактан ошентип өзгөлгөндүр. Бирок кандай кеңеш берди? Ушул пайдалуу эле экен, жакшы экен, жазай бергиле деп бир курбуларына айттыбы, же зыянчылык жагы көбүрөөк болуп калат экен деп айтты? Ал дагы через знакомый билип анан барды, мисалы мен сурадым, коркуп атасыңбы депчи, эми денеңе кайчы тийген таат ооруйт десем, ал айтты, эмне үчүн коркушум керек.
жана шайтандын азгырыгы десем бир аз каршы чыккандар болду эле. Муну бир аз ачыктап кетсем, шайтандын азгырыгы шайтан биздин колубуздан жетелебейт биринчиден. Экинчиден мен ал жерде аяттын маанисин айтып атам да, айттым. Шайтан айтты, мен адамдарды, инсандарды азгырам, алар Аллахтын жасаган, жараткан нерсесин өзгөртүшөт, Аллахка каршы чыгышат деп айтып атат да ал жердечи. Эми биз ошо азыр жакшынакай эле келбетибиз. Мисалы мени караганда азыр эч бир жакшы ашыкча бир нерсе көрүп атасыздарбы, көрбөй атасыздар, Эгер мен бара калып азыр мурдумду же көзүмдү, кулагымды өзгөртөм деп кирсем, бул Аллах Тааланын жараткан жаратылышына биз каршы чыгып ыраазы болбогондугубуз да, ошону билдирип атабыз. Ошол себептен мен айтып атам, бул шайтандын болгон азгырыгы. Экинчиден дагы башка бир аятта, Куран аятында айтылып атат, Бакара сүрөсүнүн 195-аятында Аллах Таала айтып атат, өз колуңар менен өзүңөрдүн денеңерге зыян бербегиле деп атат. Ал эми алдыда дагы бир нече маектер болот, бизден алыстабаңыздар. Ал эми бүгүнкү темага карата дагы өзүмдүн ой пикиримди айтсам жана зыянчылыгы туурасында дагы көрүүчүлөргө баса белгилеп кетсем деген дагы бир каарманыбыз Адина Базарбаеваны студиябызга чакыралы. Бүгүнкү биздин тема туурасында кандай маалымат айтып бере аласыз? Буга мен толугу менен каршымын. Себеп адам баласы бул дүйнөгө келгенден кийин өзүнө суроо бериш керек да. Мен бул дүйнөдө кантип жашайм? Кандай сулуулугум менен, кандай жүрүшүм менен, кандай келбетим менен бул дүйнөдө татыктуу жашап кете алам деп да. Анан Адина айтып атат, мен ошол көзүмдү өзгөртөмүн. Анан өзгөрткөндө өзүңүзгө сулуу көрүнөм деп ойлоп жатасыз да. Бирок андай эмес. Ал сиздин пластикалык операцияңыз, мен мындай мисал келтирип айта кетейин, бир бакалашканы эле алайлы, ал деле пластмасса, Ошол бакалашканы отко салсаң, ал бучурайып, мындай муштумдай болуп калат да. Ошол эле көзүн алайлы эми. Ал пластикалык түрдө жасатам деп атат. Бирок ал пластикалык түрдө жасатканы убактынчалык. Убактынчалык дегеним бул эртең сиз азыр канча жаштасыз? 21. 21 жашта экенсиз. Эртең жашыңыз өтө баштаганда, эми айта кетейин, өтө баштаганда уже сиздин баягы бакалашкадай болуп калышы мүмкүн да. Сиз аны мисалы практика жүзүндө көрбөгөндөн кийин кантип айтып атасыз? Ал уже белгилүү да, пластикалык дегенде өзү эле айтып турат да. Ал сөзчү. Ошол себептен айтып атам. Мисалы сен докторлорго барып консультация ал да, эгерде ошентип өзүнүн зыянчылыгын бергидей болсо, эмне үчүн Голливудтун актрисалары ошентип пластикалык эмеле айтып атпайсыңбы, бакалашкадай болуп чүрүшүп калган жок? Алар деген тесе жасатып турат да. Вот ошо сен мына мисалы мейли азыр өзүң каалап жатыпсың, анан сен ата-энең буга каршыбы же жактайбы сен ошол немеңи? Мисалы мага ата-энем мисалы сен момундай кылышың керек, момундай жүрүшүң керек дебейт. Карышканыбыздын себеби бул эгер жөн эле сулуулук максатта болсо, анда дин буга болбойт деп атат да. Ошону карайлы. Эгер сулуулук максатта эмес, бул ден соолук үчүн же бир өрттөн кийин, бир авариядан кийин же туаса бир кемчилик болсо, ошону өзгөртүү максатта болсо, анда эч ким каршы эмес. Пластикалык операция кылдыруу бул деген наркотик сымал дейт да. Адам бир жерин жазатат дейт, анан ал жери жакшы болуп калат дейт. Анан бул жерим жакшы болуп калды, эми экинчи органды жазатып көрөйүнчү, экинчиден үчүнчүгө дейт. Ал кууп аркасынан кете берет дейт да. Анан ушундай жолго баруу менен аял заты өтө эле сулуулукту талап кылып, бир гана Кудайдын берген сулуулугу үчүн гана жашашым керек деп жашап жүрөш керекпи, же аял заты дагы бир өзүнүн келбети үчүн кам көрүп сулуулукка кадам ташташ керекпи? Андай ооба, наркотик сыяктуу эле бул процесс башталдыбы, болду, сен уже өлгүчө ал нерсени кыла бересиң, ар кайсы жериң чыга берет. Эми албетте мен прям только Кудай жаратып койгон нерсе менен эле ушу менен эле жашап, ушу менен эле өлгү деген сөзүм жок. Албетте бетке, териге кам көрүш керек. Мындай каражаттар менен, маскалар менен, кремдер менен эми өзүңдү өзүң
карап эми кичине макияж кылып андай нерсеге мен оң эле көз караштамын, түз эле көз караштамын. Бул жерден Мадинага айткым келип атат, сен азыр артык кылам деп тыртык кылып алба деген кеңешимди бергим келет да. Анткени дүйнөнү дүңгүрөткөн белгилүү ырчы Алла Пугачева деген эжебиз бар. Чоң апабыз болуп калды. Анын баарыбыз эле тааныйбыз. Ал бир жылда 5 жолудан ашык операция жасайт экен өзүнүн денесине. Элестетип көр, эми сен ал го эми миллионер ушундай. Зато ага бизде нерв да жетпейт, акча да жетпей калат да кийин. Канча суммада акча сурап атат докторлор, анан кийин сен канча суммага операция жасатайын деп атасың? Ар кайсы клиникада ар кандай экен. Бул жерден дагы бир нерсени айталы. Ар бир нерсенин оң жана терс жактары болот, Анан бул жерде зыянчылыгын айтып атпайбы кыздар? Анан сен бакалашка болуп каласың, же болбосо кандайдыр бир аркасынан бир ооруларды алып келет депчи. Анан ушул дарыгерден кеңеш алып атканда пайдасы эмне деп айтты? Ооба, пайдасы бар экен. Мисалы, толуп кеткендер бар, майын алдырып там. Өзүң үчүн жакшынакай көрүнөсүң. Сөз түрдө Кудайга ишенебиз да, акырет бар экенин билесиз, туурабы? Анан ал жерден биз ар бир мүчөбүз үчүн жооп беребиз, аны да билесиз. Анан ошонун баарын ойлонуп көрдүңүзбү? Же сиз билбейм, сиздин оюңуз боюнча мен жыйынтык чыгара албайм, бирок жеңил оюлукка салган жоксузбу? Жеңил оюлук деп айта албайм мен. Мисалы, жеңил оюлук кылып көчөдө деле иштеп жүрүшпөйбү. Ал бул нерсенин уяты жок деп ойлойм. Пластикалык операциянын Кыргызстан үчүн кереги барбы? Дарылоо максатта кереги бар. Муктаждыктан сырткары мастык же ысырап кылуу үчүн кереги жок. Себеби биз деген азыр эметип көрдүк, эң арзан эле 30 000, 10 000 сомдон уже жогору экен жөнөкөй элемелер. $1000, $2000 чейин. Больницада эч кандай бир кичинекей эле оорусуна даарылашка акча таппай жаткан ооруларыбыз бар да. Эгер ошончо эле эметип атсак, ошолорго берсек жакшы болот да. Эгер акчабыз ашып атса, бул ысырапкордук деп айтам. Дал ушу бүгүнкү биздин талкуу кылып жаткан теманы дагы коомчулукка таштаганыбызда, ал жактагы жарандардан бүгүнкү биздин конокторго бир нече суроолор келген. Азыр биз жооп алганга аракет кылалы. Белгилүү айымдардын көбү пластикалык операция кылдырышат. Ал эми биздин да белгилүү айымдарыбыз жазатышабы? Болсо кимдер? Жазатышат, бирок мен алардын азыр аттарын айтып, алардын аберин ачпайм. Сен макул пластикалык жол менен өзүңдү сулууладың, бирок кийин балалуу болсоң, сенин мурдагы эле келбетиңди тартып, сулуу болбой калса, балдарың эмне кыласың? Ал нерсе кайра эле сенин жашооңа кайтып келип жатпайбы дейт. Мен балдарымды сулуу эмес болуп калды деп пластикалык операция кылбайм, себеби эне үчүн ар бир бала жакшынакай. Мен пластикалык операция кылдыргам, бирок кийин динде бул туура эмес экенин билип калдым. Күнөө экенин да билдим. Мен күнөөгө баттымбы? Күнөөмдү жууш үчүн эмне кылсам болот дейт. Ар бир адам баласы адашуучу. Анан адашуучулардын дагы эң жакшысы алар кайра артынан тобо кылуучулар, өкүнүүчүлөр дейт. Эгер сиз билбей кылган болсоңуз, бул күнөө болсо, буюрса азыр билип буга тобо кылсаңыз, Кудай албетте кечирет. Мырзалардын көпчүлүгү сулуулукка карашат, аял заты тез карайт, ар кандай түйшүктөрдү көп тартышат. Анан карып кеткен учурларда мырзалар башка жаш аялдарды, сулууларды ээрчип кетишет. Мына ушул учурда дагы пластикалык операция роль ойнойт, себеби үй бүлөнү сактап калуу максатында дейт. Андай учурлар деле болот, көп деле болушу мүмкүн. Бирок эркектердин дагы өзүнүн ою бар да. Алар дагы эркектердин баардыгы 100% ошондойлорду ээрчип кетет дегенден алысмын. Сиз бийчимин деп атасыз, эми бийчилер мисалы Майкл Джексонду көбүрөөк кумир тутат. Сиз Майкл Джексон мисалы ал мусулман эмес болгондо операция кылдырып, өзүн жашартып, өзүн сулуу кылып, агартып жүргөн. Бирок мусулман болду, кийин өкүнүп ырдады. Не деп? Алла мени кечир деп. Эми сиз мусулмансыз, бул мусулмандын кылганы уят эмеспи сизге? Мен үчүн уят деле эмес, мен жана айтпадымбы, жаман иштерге барып деле жатпайм. Мисалы, ичимдик ичпеш керек экенин билет, эмне үчүн ичишет? Эми ошол акыйкат тапкы чейин акылдуу адам өзү ойлонуп туруп анан ишти кылат, ал эми акылсыз адам иш бүткөндөн кийин башын урат дейт да. Сиз ошондо айткыңыз келип турабы, мен акылсыз деп? Мен сизди акылсыз дебем, сизге мен экөөбүз классташ болуп калат экенбиз азыр. Айта турган сизге насаатым мындай, акылы айтарым. Азыр калемпирди ала турган болсок, калемпир кызыл, сонун сулуу, бирок жесеңиз ачуу. Мен сизди азыр алмадай эле көрүп турам, сулуу, ичиңиз деле жакшы экен. Мен ошого каршы.
сиз айтып жатпайсызбы, сен мага азыр алмадай көрүнүп атасың деп. Ар бир баланын вкусу бар, мисалы. Балким сизге мендей кыз жагат, балким жакпайт. Мен может операция кылгандан кийин сизге жагат. Ар бир баланын вкусу ар кандай да, мисалычы. Балким ошо сиз мендей балдарга жаккыңыз келбей, менден жакшыраак гана жаккыңыз келип аткандыр. Эми эркектин көзүндө кандайдыр бир мындай, мен билбейм да, энергиялык мындай бир лазерный бир нерсе бар дейт да. Ал ушундай сулуу айымдарды карайт дейт, бирок ошол сулуу айымдар ошо эркектин көзүнөн таасир алып тез карып кетет дейт. Эркек ошол көп караса, ошол тез карып кетет дейт. Эми буга кандай карайсыз? Буга кандай карайсыз? Анда сулуулардын баары эрте карып кетеби ошондо? Мисалы Алла Пугачеваны алсак, ал ар ким көрө берет, бирок операция кылып турат. Ал операция кылбаса эмне болуп калат, билесизби? Саламатсыздарбы? Ал эми мырзалар көз менен сөйт дейт, ана аялдар кулагы менен сөйт дейт да. Анан ошого эми ар эркек ар кандай кызды карайт да. Мисалы мен жабык кыздарды карайм, оронуп жүргөн, жакшы динде жүргөн. Бирок сиз жабык кыздар жактырам мен азыр сиздин мисалы сүйлөшкөн кызыңыз, балким мен билбейт-тирмин, бирок жолугу салынбаган эле кыз, туурабы? Туура, бирок эми ушундай кыздарды карайм да. Азыр эми үйлөнсөм ошондой кызга үйлөнөм. Бир 4 кыз турса, андан ичинен тандап туруп гана сулуусун карайт да. Баары бир деле эркектер баары деле сулуу кыздарды карап, сулуу кыздарга басым жасайт. Азыр мен сизге кошулбайм бир аз. Себеби азыр бул сулуулук, бул көңүлдү өзүнө тартат дейт. Ал эми жакшылык, акылдуулук бул жүрөктү багындырат дейт да. Ошо биринчи впечатление адамдын, ошо эркек адамдын көз карашы эң биринчи эле сулуу айымга барып түшөт да. Анан уже сүйлөшүп келгенде анан албетте анан уже ичинен тандап, анан уже кимиси мындай более простой деп өзүнө ылайыктуусун менен анан кийин мамиле курат. Албетте. Бул пластикалык операция боюнча жана жогоруда санап өттүк, мамлекеттерди салыштырганда эң биринчи АКШ, андан кийин Бразилия, анан Мексика, Корея болуп кетет атпайбы? Мына ушулар алдыңкы орунда турат дейт чындыгында. Анан эгерде ушундай темп менен кете берсе, күндөн күнгө клиникалардын саны көбөйүп баратса, биз дагы жанагы өнүккөн мамлекеттердин катарын толукташыбыз мүмкүнбү? Сиздин бул бизнес, биринчиден бул бизнес, албетте бул аябай реклама кылышат. Айымдар эмнеге? Айымдар деген азыр сулуулук салонго барып атышат көбүнчөсү. Кийин көбүнчөсү ошо клиникаларга барат, пластический операцияга, потому что ал бир кылат, көпкө чейин болот да. Азыр күнүмдүк уже салон, бул бизнес, айтып атпайм, бул жерде чоң акча роль ойнойт. Бул медицинанын өнүккөнү жакшы, бирок ар бир нерсенин жакшы жаман жагы бар. Анын сыңарында биз дагы пластикалык операциянын өнүгүүсү жакшы, бирок туура жакы болсо абдан колдойт элек. Кореяны ошол бир жума мурун уктум, массалык маалымат каражаттарынан. Корея өлкөсүндөгү ошол пластикалык операция жасаган жаш кыздар, балдар жана ошондой эле карылар такыр эле Корея буга демек каршы чыгып уже ошол типа мыйзам түрүнө кирип баштаптыр да. Биз деле ошол себеби анткени себеби алар билишти, демек канчалык зыян келе турганын да. Миң сулуу бол сыртыңдан, ичиңде жан дүйнөң сулуу болбогондон кийин сыртыңдагы сулуулугун эмне кереги бар? Бирок ар бир эле адам сулуулукка карайт, бирок таза болуп, жан дүйнөң таза болсо ошонун артык сулуулук жок деп ойлойм. Айымдарга бир кеңеш болсун, жакшы ой пикир менен көрсөтүн, жыйынтыкта өтүңүздөр. Ден соолугу чың болсо, ошол нерсе жүзүнө нур чачып сулуу болот. Айым сулуу болот. Эми барбай эле койгула деп айтат элем да, ошо кереги жок анда нерсенин. Бир четинен динден дагы күнөө, экинчисинен ден соолукка дагы зыян. Бул зыян жактары өтө көп. Кыз бала балалуу болгондо сулуу болот да, ачылат. Ошону айтып кетмекмин. Сиз да эртең күйөөгө тийгенде же балалуу болгонуңузда ачыласыз, сулуу болосуз. Эч качан мындай сулуу эмесмин же болбосо мына жерим хуник деп айтпаңыз. Эмне дегим келет акыркы сөздө? Ар бир айым сулуу болгусу келет деп жыйынтыктагым келет да. Мисалы, могу жерде балким каршы болуп отургандар ичинен балким мисалы ошол нерсени каалайт. Ошо эл эмне дейт деген ой менен балким алар сыртка чыгара албайт.
деп ойлойм да. Аллах Таала биздин жаратуучубуз биздин сулуулугубузга жана биздин келбетибизге, кийимибизге карабайт. Балким ал биздин ички дүйнөбүзгө жана ыйманыбызга, такыбачылыгыбызга карайт дейт да. Ошонун сыңарындай биз ички дүйнөбүздү сулуу кылууга аракет кылалы. Биз ички дүйнөбүздү алтын кылганга аракет кылалы. Алтын кандайдыр? Ар бир жерде алтын болсо, дүйнөнүн төрт бурчунда дагы лайга булап салсаң дагы, алып барып салсаң алтын. Биз дагы ошондой болобу. Бүгүнкү биздин талкуу кылып жаткан темага карата биз атайын адис пластикалык операция боюнча хирург Султан Тукешевди чакырганбыз. Эмнегедир биздин көрсөтүүгө келетам деп коюп, кайрадан чалганыбызда телефонду өчүрүп койду. Мына ушунун негизинде дагы биздин суроолорго жана коомчулуктун ар кандай суроолоруна жооп берүүдөн качуу деп билсек болот. Мына ошондой эле пластикалык операциянын дагы ушунун аркасынан зыянчылыгы бар экендигин билсек болот. Себеби ар бир дарыгер келип, эгер жакшы иш кылган болсо, анда коомчулуктун алдында биздин суроолорго жооп берүүсү милдеттүү эле. Ушуну менен чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр, сиздин багыт.